7 жыл иштегенде коррупционер болсо, ууру болсо, кески болсо, мамлекеттин казынасына кол салган болсо, эмнеге иш козгобой жүрдү? Эмне үчүн кайра өстүрүп атат? Эмне үчүн областтык жетекчиден республикалык жетекчиге алып келип атат? Эгер ууру болсо, коррупционер болсо, Атамбаев билбедиби? Көрбөдүбү? Экинчиден, Райымбек Матраимов бул жетекчи эмес да. Бул жөн эле орун басарды, катардагы эле чарбачыл орун басар. Ал Матраимовдон башка Кулматов деген жакшы бир кыргыздын мыкты жигити бар эле. Ал жөн эле жүргөн окшойт, анда ал бардык жөн эле көлөкөсү жүргөн окшойт. Ал ошол анда төрага болуп турган Кулматов деген болгон. Андан башка дагы 3-4 жолу таможнянын начальниктери алмаштырды ошо 10 жылдын жүзүндө. Ошолордон эмне үчүн эч ким сурабайт? Бул бир катардагы жетекчи же областтын жетекчиси же кийин орун басар болуп келгенде дагы бул өзүнчө иш жасай албайт да. Ошол мезгилде СМБ кайды карап турду. Ошол мезгилде прокуратура кайды карап турду. Эгерде таможня ушунчалык мамлекетти жеп аткан болсо. Ошол жерде бул ошондой схеманы аткарып аткан болсо, президент эмне кылып атты? 10 жылдын жүзүндө 5-6 жолу премьер-министр алмашты. Эмне кылып отурду? Түздөн түз премьер-министрге баш ийет таможнядагыларчы. Же туура эмеспи? Президент өкмөттүн алдындагы ишкана болуп атпайбы тиги таможня бажы системасы туурабы? Ошон үчүн бул жерден жөн эле жанагындай катардагы уюштурулган шантаж сыяктуу, анан кийин кимдир бирөөдү, кайсы бир күчтөрдү алсыздандыруу максатында уюштурулган саясат катары эле эсептелип мына 3 жыл 4 жылдан бери болуп келатат. Райымбек Матраимов деген 17 жылдан бери иштебейт атты эч жерде. 17-18 4 жылдан ашык убакыт болуп атабы? 4 жылдан бери мамлекеттик кызмат иштебейт. 4 жылдан мурунку нерсени эмне үчүн ошолор өздөрү текшербейт? Ошон үчүн ал күнөөлүү болгон болсо, Атамбаев башында турган ошол мезгилдеги өкмөт башчылардын бардыгы биригип туруп, анан Кулматов баш болуп туруп, ошолордон баштап анан кийин териштирип келиш керек да. Бул жөн эле монстр кылып алышты да, жана кимдер айтмакчы, тиги Райымбек Матраимовду бир монстр кылып алды. Аты жыты жок, өзүнүн жумушун жасап жүргөн Райымбек Матраимовду азыр мамлекетти башкарып, көмүскөдө башкарып турган король катары баалап атышат. Эми бул деген жакшы эмес да. Эми ал үчүн мыйзам ченегинде далилдеш керек. Экинчиден азыр коюлуп аткан күнөөлөрүнө дагы 2 миллиард акча төгөт деген бул оңой нерсе эмес. Ал ошол жанагы мен айтып аткан башчылардын бардыгын, мафиялык топтордун бардыгынын абийирин жабып, ошолорду коргоп, жигиттик кылып, ошентип кредит алып жүрүп, башка кылып жүрүп, тапкан тутканын чогултуп жүрүп, 2 миллиард акчаны төгүп бериш деген бул жигиттиктин дагы жигити, баасы жок жигиттиктин сапаты деп айтыш керек. Ошол Атамбаевди баш кылып, бүт бардыгын жаап атат. Ошол 5 жолу, 4 жолу, 5 жолу алмашкан өкмөттүн башчыларын жаап атат. Таможнянын жетекчилерин жаап атат. Качып кетпестен, болгондо да качып кетпестен ошол жерде көгөрүп отуруп атат. Себеби ал өзүнүн Кудайдын алдында аткаруучу катары жумуш аткаргандыр. Но Кудайдын алдында мен күнөөмдү жоктугун аныктаймын деп туруп төлөп берип атат да. Ошону дагы биз эсепке алышыбыз керек да. Мыйзамдан мурун адамгерчилик турат. Анан кыңк этпестен пысы унчукпай отурушуп, анан платочкада кылып баары пайдаланып туруп чекейде пысып отургандары бул адамгерчиликке жатпайт чындыгында. Эркектерине дагы, башкасына дагы, жетекчилерге дагы бул деген болбойт да. Бул эмнеге оройт, оорубаган адамды оройт да, жок жерден жала жаап атса. Эми менин сөзүмдү угуп аткандар айтып аткандыр, бул эми кошоматчылык кылып атабы дейби, же башка мактап атат дейби. Бул реалдуу жашоонун чындыгы болуп атат да. Экинчиден, бул жерде калыстык жок. Эч кандай калыстык жок. Мисалы үчүн азыр Райымбек Матраимовду бир гана ошол жана мен жогоруда айткан заркакшап айтып атам, бейөкмөт уюмдарды мыйзамга менен көзөмөлдөгүлө деп. Себеби мыйзамды кабыл албаса, эч ким көзөмөлдөй албайт бейөкмөт уюмдарды. Алар азыр бир гана максат коюп алды.
Райым Матраимди курал катары пайдаланып эле жөн эле тема кылып алган. Ошону сүрөтүн көтөрүп, фамилиясын айтып, Кыргызстандын ичинде будуң чаң чыгарып, тополоң чыгара берсе, элдердин мээсине сиңдирип, жанагы Атамбаевдин убагында 1 айлап, 2 айлап, 1 жылдап бул ууру коррупционер деп бардыгынын телевизордон, КТР, ЛТРдан бере берип адамдарды жаманатты кылып салышпадыбы? Канча кадрларыбыз жараксыз болуп отурат азыр. Ошолор сыяктуу азыр мына НПОлор чыгып алды азырчы. НПОлор, бейөкмөт уюмдар Райым Матраимовду жөн эле жанагындай байрак кылып алышты да, байрак кылып көтөрүп алып эле Кыргызстанды талкалаш керек, Кыргызстанды жок кылыш керек, башка мамлекеттердин алдында тизелетип иш керек. Ошондой максат болуп атат. Болбосо эмне? Мына президент жаңы шайланды. Буларга эмне наразычылык? Райымбек Матраимов 2 миллиард төлөдү. 2 миллиард эмес, 2 сомуң жок болсо автобуска чыгарбайт го. 10 сомуң жок болсо. А бул төлөп атат да. Ошончо адамдын бардыгын авирин жаап атат. Эч кимди сатпай атат. Ошол системанын бардыгын жалгыз өзү көтөрүп атат. Кандай болгон жакта да мындай нерсеге баа бериш керек да. Мына Сапар Исаков качып кетти го. Дача сууду эмне үчүн изилдеп чыкпайт Азаттык, Али Токтакынов? Эмне үчүн мына бул тест боюнча жыйынтык чыкпай атат, ошону аныктап чыкпайт. Тарых музейин эмне үчүн эсеп аныктап чыкпайт? Ысыкөлдөгү ипподромду эмне үчүн аныктап чыкпайт? Эмне үчүн бизге эч кандай зарылчылык жок, бир эле Ош Бишкек жолун деле оңдоп түзөп, ошону ремонттоп кылып койсо, биз бир жол менен деле каттап тура берет элек. Альтернативный жол деп туруп, жок жерден акча жеш максатында альтернативный жол кылып туруп жасап коюшту. Же бүтпөйт, же жок болбойт, алган карызыбыздын пайдасы жок, же каражат таппайт, чала турат. Ошолор жөнүндө эмне үчүн изилдеп чыкпайт? Же туура эмес айтып атамбы? А эмне үчүн жанагы Ош окуясындагы жооп бербегендер жөнүндө булар көтөрүп чыкпайт? Кыргызга күйсө, Ош окуясы боюнча мына 10 жылдан ашык убакыт өтөт. Эч ким жооп берген жери жок. Өлгөндөр ушул мезгилге чейин табылбай дайынсыз жүргөндөр бар. Ош окуясындагы миллион деген каражаттарды жеп кеткен урулар бар. Ошолорду эмне үчүн Азаттык издеп чыкпайт? Сырттан канча каражаттар келген, гранттар келген. Ош окуясынан, кандан, өлүмдөн байлык чогулткан адамдар толтура. Ошолорду эмне үчүн изилдешпейт? Булар күйөт экен Кыргызга ошончалык. Анан тапканы бир Райым Матраимов деп тема кылып алыптыр. Райым Матраимовго окшогон байлар Кыргызстандын 7 дубанында толуп атпайбы? Бийлик башында иштеп кеткендер, чиновниктер, жетекчилер толуп атпайбы? Райым миллиондон дешип ат койгон Атамбаевдин өзүнүн байлыктарын салыштыргылачы. Күлкүнү келтирип кече үйүнү көрсөтүп атат. Анда үйдү элдин баары салып атат. Адам баласы жашоого келип, бир өзүнө шарт түзгөн үйдү салып, ошол өзүнү каалагандай жашоосуна шарт түзгөнгө кандай акысы жок? Эми болбойт да, уят да. Эми ошон үчүн мына 3 жылдан бери эл тажап өттү. Райым Матраимов деген сөздөн да тажап өттү. Ал ошол эле мезгилде жок дегенде 7 дубандагы да баш көтөрүп жүргөн, ошол саясатта жүргөн, башка да кызматтарда жүргөн адамдардын дагы байлыктарын ачык көрсөтүп, ошолордун баарын бир 100 байды салыштырып, 100 байдын сүрөтүн көрсөтүп, 100 Матраимовдун сүрөтүн көрсөтүп алып митингге чыккандан көрө 100 байдын сүрөтүн көтөрүп алып митингге чыкса реалдуу болобу эле? Же туура эмес айтып атамбы? Ошондо калыс болобу эле? Тандабастан. Буну бир тандоо катары. Мен мисалы үчүн мына элден, карапайым элдин арасында көп жүрөм. Бардыгы айтып атат. Бул специально жасап атат. Түштүктүн элин өчөстүргөнгө жасап атышат. Эмне үчүн бир гана Матраимовго жармашып алышты булар? Эмне үчүн мындай кылышат деп. Анан экинчиден ошол президент, буга чейин президент болуп иштегендер да, премьер-министр болуп иштегендер да, депутат болуп иштегендер дагы, таможнянын председателі болуп иштегендер, же болбосо башка министрлердин кызматтарда иштегендер дагы, менмин деген байлар дагы Райым Матраимовго окшоп кыргыз элинин карапайым элге кызмат кылган жери жок. Ошончо жетим жесир, бейбечара, мунжуга, турмуштугу шартынан төмөн жашаган адамдарга ким жардам берди? Элдердин социалдык жашоосуну, социалдык инфраструктураларды өнүктүрүү боюнча ким ошончо кызмат кылды? Мамлекет кылбаган кызматты ошол акча табышты билет экен.
Акчаны ким табат? Баш иштеген адам табабы? Же сөйрүк табабы? Өзүнүн үй бүлөсүн, бала чакасын бага албаган сөйрүк киши элге кызмат кылабы? Баш иштеген адам, акча табышты билген адам акча табабы? Мунун негизгиси мамлекеттин казынасына түз келаткан каражатта кол салган эмес. Мамлекеттин акчасын урдаган эмес, элдин акчасын урдаган эмес. Ошо баш иштейт экен, воздуктан акча тапса тапкандыр. Өз ишканаларды уюштуруп, фирмаларды уюштуруп, анан кийин кошуна мамлекеттер менен биргелешип жумуш жасап, ошо Кытай, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттери, Россия мамлекеттери менен биргелешип туруп, ошол акча табуунун жолдорун билип акча тапса тапкандыр, өзү бизнес жасап, башы менен иш уюштуруп, ошо жетекчи кызматта отурса дагы, ошонун акча табуунун жолдорун билгени үчүн ошончо каражат тапса керек. А тапкан каражатын бул өзү эле жеп ичип алган жок да. Айтып атышат. 1000 сомду урдап алып, 10 сом жардам берип койсо, сүйүнүп отура бергиле дейт, жана үйдө отурган немелерчи. Үйдө отурат, өзү аялына бир жвачка алып бербейт, же бир носки алып бербейт. Же ата-энесине салам айтып, ата-энесине бир томолок чай алып барып, ата-энесине бир жолуга алып барып, көңүлүн албаган адамдар отуруп алып туруп сынтагат. Бияка доллар төксүн дейт, 2 миллиард доллар төксүн дейт. 1 миллион доллар төксүн деген сөздөрдү биз көрүп атабыз, угуп атабыз. Көрүп туруп мен жакамды кармайм. Мынча адамдардын шүйкүмү бузулуптур депчи. Мынчалык адамдарда пейил, ыйман деген болбой калыптыр. Адамдын кадырын баалаган калбай калыптыр деп мен таң калдым. Мына өзүңгө ойлоп көргүлө. 1 жыл бою 1 миллиард бир нерсе акча түшкөн экен. Неме 10 жыл бою, 10 жылдан беричи. А 2 айда азыркы бүгүнкү күндө бийликке келген ошол УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин жасап аткан, Садыр Жапаровдун баштап жасап аткан иштерине көмөк көрсөтүп, ошолорго колдоо көрсөтүп туруп сразу 2 миллиард кызматташып, тергөө менен кызматташып 2 миллиард акчаны төлөп жоопкерчиликти алгандын өзү буга баа бериш керек. Азыркы бийлик да баа бериш керек, укук коргоо органдары да баа бериш керек. Анан чыгарып туруп, актап туруп, буюмдарыны залогдон чыгарып туруп, кайра камап алгандыгы бул деген элдин алдында чындыгында мындай наразычылык туудуруп аткандыгы бул чындык. Себеби мен жана айтып атам, бул Райым Матраимовдун ошол атасынын атындагы Исмаил ата фондунун аркылуу элге кылган жардамы бул мамлекеттен да көп жардам берип атат. Чындыгында салыштырып көргүлө. Мына социалдык объектилерди айткыла, ар бир айылдардыгы. Жанагы 300дөн ашык бейбечералардын операциясына ал аз-мунча акча кетпейт да. Ага бир 15-20 миң доллардан 60-70 миң долларга чейин операцияларга жардам берген фактылары бар экен да. Мен изилдеп чыктым да мунун баарын. Өзүм кызыгып, баарын тактап, фонддордун жасаган иштери боюнча карап чыктым да. Интернетте жүрбөйбү булардын өздөрүнүн фонддордун сайттарындачы. Анан кийин жетим бейбечералардын балдарын окутканы өзү канча турат. Ошол бейбечеранын баласы ошолор жанагы байдын балдарынан акылдуу чыгат. Мамлекетке күйүмдүү чыгат ошону окутуп аткан студенттеричи. Себеби алар ошол өзүнү окуй албайт эле. Окуткан балдардан акылдуу балдар чыгат. Себеби кыйналып турмуштан акчанын бар жогуну түшүнүп, бар жокту билип, кыйналып жашоодон чоңойгон балдар акылдуу, эстүү, мамлекетке керектүү болот. Ошондой балдарды жүздөгөн балдарды окутуп атпайбы? Контракттарын 5 жылдап төлөпчү. Бул деген жөнөкөй нерсе эмес да. Салынган жолдор, спорт аянтчанын өзүнөн эле 13-14 Кара Суу районуна куруп бериптир. А Кара Суу району деген ал жөнөкөй эле бир айыл эмес да. Кара Суу районунда 400 миң, жарым миллиондой калкы бар, 400 миңден ашык. Бул деген Ысык көл, Нарын, Талас үчөөнү кошсо дагы ошол неме Талас менен Нарынды кошойлу, Ысык көлдү кошпой эле койлу. Нарын менен Таластын элин кошкондо дагы Кара Суунун элине жетпейт. Ал деген чоң болуп атпайбы? Эки облустун элине тең келе турган районда Кара Суу районучу. Ошончо элдин кадырына жеткен, Ош шаарында жасап аткан иштери. Кыргызстан боюнча кайрылып аткандары. Анан кечеки пандемияда эгерде Исмаил ата фонду жардам бербегенде, премьер-министр Абылгазиев менен башкалардын тиги
Сооронбай Шариповичтин абери иттей төгүлөт эле. Президенттин дагы премьер-министр өкмөт кыла албаган нерсени колго алып туруп жасап чыкты го. Эмне үчүн башка байлар тапканын ошентип бөлүшпөйт? Бул башкаларга окшоп 5 миллион төктүм деп пиар кылган жери жок, 2 миллион төктүм деп пиар кылган жок. Даже 10 000 сом төккөндөр мен 10 000 сом төктүм счётко деп мактанган саясатчылар жүрүп сайрап азырчы. Мен билем алардын баарын. Уну чыгарып аткан заводундагы ундарынын баасын көтөрүп, унду элге чыгарбай койгон саясатчылар болду го пандемияда. Же туура эмеспи? Ошолор миллионерлер, миллиардерлер. Бүт мамлекеттин заводдорун, фабрикаларын менчиктештирип алган саясатчылар, ошолор эмне үчүн коррупционер болбойт? Пандемияда жардам бербеген. А пандемияда Исмаил Ата фондунун жасаган иштерин мен көрүп турдум да. Бүт барын жасагандарын көрүп атпадыкпы? Бүт район боюнча ар бир айыл өкмөттөргө, республика боюнча бардык райондорго керек болсо именной ады кыйналып аткан адамдардын фамилиярный жекече персоналдык кылып дагы таркатпады бейбечере жетим жесирлерге. Же туура эмеспи? Эми алардын баарын айта берсең көп, ал турат бардыгы далил болгон. Мен жаңылык кылып айтып аткан жерим жок. Себеби бул нерселердин артында опол тоодо эмгек турат да. Каражат турат да. Курук сөзүн кимге жагат? Өзүңөр ойлоп көргүлө. Ошондуктан бул жерде бир Али Токтокуновго дайым Кудай бардыр. Эми ал бир кыргыз мамлекетинин Райым Атраимовго ал Али Токтокуновго бул материалдарды ким жасап берген экен? Эми алда бир убага келгенде ачыкка чыгар. Кудай бардыр ошол Али Токтокуновго дагычы. Ушундай кылып туруп Райым Атраимовду курал кылып пайдаланып, ошол сырткы күчтөрдүн таасири менен өзүбүздүн ичибизден да болгон ошол Атамбаев баш болгон сырткы күчтөр биригип сүйлөшүп алганбы, кандай кылган? Кыскасы аны эми биз билбейбиз, тергөөчү болбогондон кийин, сот органы болбогондон кийин ошону бир себепчи кылып кармап алып туруп, өздөрүнүн ойлогон оюндагыдай иш болбой калгандыктан мына Сооронбай Шариповичти кызматтан кетириш үчүн эч бир Райым Атраимов темасы түшпөй койду. Болуптур эми мына 3 жылдан кийин Райым Атраимов кетти десек, эми булар нукту башка жака буруп алышты. Азыркы бийликке жетпей калган күчтөр дагы деле ошол сырткы күчтөр менен сүйлөшүп, дагы деле ошол бейөкмөт уюмдарды пайдаланып, дагы деле ошол көзүрдү ален астына коюшуп алып, ага эми Улан Үсейин дегенди кошуп коюшуп туруп, митинг уюштурганга кыйкырып бересиң дешип. Ушундай кылып туруп, Райым Атраимовду дагы ушундай монстр кылып алдыга чыгарып атышат. Мунун арты жакшылыкка келбейт. Себеби Райым Атраимов дагы миллиондогон адамдарга жакшылык кылган. Бир адам эмес, эки адам эмес, же өзүнүн тууган уругу же ата энеси эмес, ал кыргыз элинин мындай бир кайрымдуу, боорукер адамы катары бейбечара жетим жесирдин жүрөгүндө ыраазычылыгы менен турат. Ал бейбечара жетим жесир турмуштан кыйналган Райым Атраимовдун жардамын алган бейбечара көчөгө чыга албайт аларчы. Алар көчөгө чыгып бакырбайт аларчы. Көчөгө ким чыгат? Жанагындай тарбиясы жок, мына бакырып жүргөн текин акчаны бирөөдөн алып туруп, ошол кыйкыргандар митинг уюштурат. Ал Райым Атраимов жардам берген катмардагы адамдар, алар Кудайдан тилейт. Райым Атраимовдун амандыгын тилейт. Ыраазычылык билгизишет. Кудайдын колдоосу менен Райым Атраимов баары бир бул таптаза боюнча чыгат. Потом себеби бул элдин акысын жеген жери жок. Бейбечаранын акысын жеген жери жок. Айтып атышпайбы? Элдин акысын же, элдин өзүнүн акысын же, өзүнө кичине жардам берип койсо ишенип атат. Жок, андай эмес. Себеби эмне үчүн бул качпай жүрөт? Эмне үчүн кетпей жүрөт? Чыныгы уурулар, чыныгы коррупционерлер, казынага кол салгандар качып кетет. Мына Сапар качып кетпедиби? Сапар мен таптазамын дейт. Сапар эч жерге кагазга кол койгон эмес, ошон үчүн таптазамын дейт. Сапар эч жерден отуруп алып туруп
кабыл алып алган эмес же өткөрүп берген эмес акчаларды. Бул ошо кызмат абалынан пайдаланып туруп аткаруу бийлигине көрсөтмө берген. Ошонун негизинде жооп бериш керек да кызмат абалынан. А ошол өзүнүн айыбын билет, ошон үчүн качып кетти. Эмне үчүн качып кетти болбосо? Качып кетпей келип жооп бербейби? Мен бул сөздү дагы айтайын дегеним, кече Райым Матраимов камалгандын эртеси Сапар Исаков билдирүү таратып атат. Ал өзүң урда качып кеткен, түрмөдө отурган жериңен качып кеткен адам болсоң, кылмышкер болсоң. Анан кийин ал кандай акысы бар кайрылуу жасаганга? Кандай акысы бар Райым Матраимовго ууру деп айтып билдирүү таратканга? А ууру болсо кел Кыргызстанга келип туруп мойнуна коюп бер. Беттеш экөөң. Же туура эмес айтып атам. Бийлик чара колдонушу керекпи ушул? Эми ошондой болуп аткандан кийин биздин бийлик бутактары, мына укук коргоо органдары, УКМК, прокуратура, милиция, ички иштер башкармалыктары ушинтип кайсы жерде жүрөт? Кайрылбайбы ошол жактарга? Ал жерде бардыкты бизде элчилерибиз бар да, посолдорубуз бар да, туурабы? Алар менен биздин эл аралык деңгээлдеги байланыштарыбыз бар, келишимдерибиз бар. Ошолордун негизинде таап келсин. Ал Францияда жүрөбү, Америкада жүрөбү, Англияда жүрөбү? Калп эле Москва, Кремль деп билдирүү таратып койгон. Мен ал Францияда жүрөбү, Кремльде каякта жүрөт? Ошону таап келип киргизсин. Өзүнчө бийлик жүргүзүп сыртка чыгып алып тур. Мындай болбойт да. Ошо кантип болсун? Коомчулукту дүрбөлөңгө салып. Коомчулукту дүрбөлөңгө салып атпайбы? Тартип. Жоопкерчилик деш керек. Ошон үчүн мына бүгүн мен мисалы үчүн бүгүнкү бийлик башында турган Садыр Нуркочоевич мен суранам. Темирдей тартип боюнча, жоопкерчилик боюнча указ кабыл алыш керек. Тартип болбосо биз мында бейбаштык менен революция болбой коет деп айтышка дагы толук оозуң барбай калат. Тартип болуш керек да. Тартип болсо анан биз өнүгүү болобуз да. Тартип болсо коррупция менен күрөшөбүз. Тартип болсо кадрлардын күчтүү команданы түзүп, иллюстрация жасайбыз. Тартип болсо анан кийин жумушчу орун түзүлөт. Инвестиция келет. Инвестиция кайдан келет тартип болбосо? Мынтип 2 күндүн биринде кыйкырып чыгып турса. Анан мен дагы бир ошол жерден эскертип айтып кетей турган нерсе. Мына болуптур. Райым Матраимовду кама деди. Камады. Болуптур. Ошолордун кыйкырганына таянып туруп камап койгону бул өзү мамлекеттин алсыздыгы. Өзүнүн жараныны болгондо дагы карапайым эл жактырган. Анан булардын айткан талабын кабыл алып туруп 5-6 кишинин 5-6 адамдын талабы менен бирөөдү жөн эле камап койгон болбойт. Себеби ал мыйзамга баш ийип атат. Качып кеткен жери жок. Тергөө менен эсептешип, кызматташып, айткан суммасын төлөп берип атат. Экинчиден соттун чечими чыгып атат. Анан кийин 5-6 та эл бузар, журт бузарлар сырттан каржыланып алып бакыра берсе эле камап коюп алып барып туруп. Бул деген туура эмес, тескери түшүнүктүү элге пайда кылды. Мына экономикалык амнистия деп тергөө менен кызматташа турган болсо камабайбыз деген сөзгө каршы өздөрү иш кылды. Экинчиден азыр эми төлөйм дегендер дагы чочулап калат. Мен төлөсөм деле баары камап коет деп. Өздөрүнүн жасаган иштерине ишенбөөчүлүктү пайда кылып койду. Үчүнчүдөн бул жерде мындай болуп атат да. Өздөрүнүн айткан сөзүнө өздөрү каршы чыгып койду. Бул адамдарда бүдөмөк ойду пайда кылганга жол ачып коюп атат. Бул дагы жакшы нерсе эмес. Андан кийин айткан сөз атылган ок деп айтылган ошо сөздү өздөрү айтып атат. Ошол сөздү айткандан кийин ошол сөздүн өтөсүнөн чыгыш керек болчу. Анан кийин моралдык, психологиялык адамдардын ар намысычы. Анан ошентип отурса, бирөөлөргө кайрымдуулук иш кылгысы келеби? Каражатын бөлүшкүсү келеби? Когда чыныгы уурулар эч нерсесин бөлүшпөй качып жүрсө, элге кызмат кылса, тапканын бөлүшкөн адам болсо, бул бирөөлөр үчүн бирөөдү камап жол отургузганга жол ачып аткан болсо, эмне деп айтканга болот? Ошон үчүн мен айтат элем, акты ак деп, караны кара деп
болгондой ачык эле айтып үйрөнөйлү, жакшыны жакшы деп үйрөнөйлү. Коркпой эле. Анын эми мен ушул мен кошула албаймын. Мага кызмат бербей коет. Мен ушу чындыкты айтып койсом кызмат бербей коет, мени жаман көрүп калат деп башыны кумга тыгып отурган адамдарга айтат элем. Андай кылбагыла, адамгерчилик деген биринчи орунда туруш керек. Бирөө жылан чагып атса дагы таш алып берет. Мисалы үчүн мен тарынсам мага деле жараша берет. Чындыгындачы. Мен шайлоого катышкан жокмун. Жогорку кеңештин шайлоосуна катышкан жокмун. Ошо мекеним Кыргызстан партиясынан чакыруу болгондо макулдук болдум, бердим эле. Ошол эле ошо бийликтин жан жөөкөрү болуп жүргөн, серий кардинал болуп жүргөндөр ошол бийлик тарабынан кысымга алынып эле мен четте калып калдым, унчукпай кеттим батынып эле. Мен бирөөгө ачык айткан деле жерим жок, башка деле кылган жерим жок. Болуптур, мен депутат болбосом болбоптурмун дедим. Ошол көк мээлер болсунчу деп жол бошотуп коюп чыгып кеткен болуптур. Ошо серийный кардинал болуп жүргөн көк мээлерин депутат болсунчу депчи. Кудай көрсөтөт дедим эле, мына Кудай көрсөттү. Таза болуп чекеде калып калдым, Кудайга шүгүр. Аралашпадым шайлоого. Ошон үчүн ар бир нерсе пейилинен табат. Анан эми мен адамгерчилик деген нерсени биринчи орунга коюшса жакшы болот эле. Мына жарашат эле. Мисалы Райым Матраим менен кимдер гана мамиле жасашпады. Баары мамиле жасап жүрүшкөн. Баары жакшылыгын көрүп жүрөт. Анан кийин алып барып камап койгондо бул акчасын төлөп берсе. Унчукпай кыңк этпестен, доош чыгарбастан тилин эки тишин ортосуна бекем тиштеп жооп кайтарбаса. Болуптур, мыйзамга мен толку мыйзам менен баш ийем деп мыйзамга баш ийип жүрсө, анан буну жетелеп алып киргизип койгону. Ошол эмне? Батыштан каржыланган 4 ЛГБТга керек беле? Андай болбойт. Ошон үчүн болсо калыс болсун. Таап келсин, ошо качып кеткен Алибегин да таап келсин, Сапар Исаковун да таап келсин, Шадиев деген жүрөт, качып жүрөт, башкалар жүрөт. Анан ушуга мындай тескери көз караштан улам азыр эми бардыгы сыртка чыгып кеткенге аракет жасап атат да. Андай болсо кандай болобуз? Өнүкпөгөн жолго түшүп калабызбы? Ошон үчүн мен бул багытта Райым Матраимовго коюлган бүгүнкү күндөгү күнөө негизсиз деп эсептейм. Себеби чындыгына караганда бул Али Токтокуновдун туура эмес маалыматтын айынан кыргыз мамлекетинин экономикасына опол-тоодой зыян келди. Мына Дордой, Кара Суу, Мадина базарындагы чоң ишкерлер, ошол эле мезгилде курулуш материалдарын ташып келген, башка материалдарды ташып келген Кытай менен мамиле жасаган кан ишкерлердин бардыгынын иши атка кетти. Бүгүнкү күндө ишкерлер банкрот болуп отурушат. Жүктөрүн ала алышпай, келбей, Казакстандан жүк бемарал кирип атат. Кыргызстандагы ооматты Казакстанга оодарып берди Али Токтокунов. Ушулбу анын биздин Кыргызга кылган кызматы? Бизде өзүбүздө завод, фабрика жок, өзүнүн жанын өзү багып, соодагерчилик менен жан багып, соодагерлигинен ашырып, таап элин багып, тууган уругун, үй бүлөсүн багып аткан ишкерлердин бардыгынын иши атка кетти. Ушулбу неменин Алинин кылганы? Себеби бул жерде улам эле ишкерлер жөнүндө сөз боло берсе, анан мурдагы жөнөтүлүп аткан акчалары барбай атса, башка өнөктөш мамлекеттер чочулайт да, кой булардан тынч эле жүрөйлү, булар тынчыбайт экен, товар берсек дагы туура мамиле жасабайт экен деп. Себеби жана 700 миллион деп азыр киргизип аткан адалдаштыруу деген ошо 700 миллион боюнча киргизип атышат окшойт. 700 миллион деген акча бул мамлекетке тиешеси жок акчада. Бул Райымга да тиешеси жок, мамлекетке да тиешеси жок, эч кимге, казынага да тиешеси жок акчада ал. Ал Өзбекстандын ишкерлеринин, Тажикстандын ишкерлеринин, Кыргызстандын ишкерлеринин, 3 мамлекеттин ишкерлеринин ортодогу товарларга жүгүртүп турган акча. Ал болуп келген 30 жылдан бери болуп келатат, мындан кийин да болот, бүгүнкү күндө да болуп атат. Себеби Өзбекстанда $10,000 ашык банктан уруксат жок. Ошон үчүн Өзбекстанга биздин Кыргызстан аркылуу кетип аткан Абу Сахибдин товары, фирмалардын товарлары Өзбекстанга кирип, сатылып, кайралар жолдор менен, түрдүү жолдор менен Кыргызстанга чыгып, Кыргызстан аркылуу да чыгып кетет. Банктардан которулат, самолеттордон кетет, машинелерден кетет. Ал болуп келаткан болуп атат.
Ал деген элдин акчасы, элдин товарды жүгүртүүдөгү акчасы. Анан акчасыны бирөө бир жакка чыгарып бергенде 5-10 сом кызматын алса алат да. Ал деген мамлекеттин акчасын адалдаштыруу эмес да. Же туура эмес айтып атам. Ошон үчүн бул жерде дагы формулировкасын өзү булар туура эмес кылып жүрүшөт да. Анан булган менен элдин ылкы кетип атпайбы? Азыр башка байларга эч ким тийбейт. Башкалар коррупционер мына 5 ай болду. 5 айдан бери деле ошо райым маселеси бүтпөй атат. Райымдын катарына кошумча. Демек тандалган коррупция жүрүп атыптыр да. Жок, тандалгандай эле мен сезилип атам. Мына 5 айдан бери райым темасы бүтпөй атат да. А башка байлар катарына кошулбай атат да. Эмне үчүн башкалар кошулбайт катарга? Кана баягы мурдакы Сооронбай Шариповичтин айткан 35 адамы. Жок дегенде 50-100 адамды тизмелеп туруп айтса болобу? Эми бул жерде жакшы болбой атат, тандалма болуп атат. Болгондо дагы элди өчөштүрүп атышат. Же туура эмес айтып атамбы? Ошон үчүн мен азыркы бийликке келген жигиттерден, мырзалардан мен суранамын. Калыс болгула, элди наразы кылбагыла, коррупция менен күрөшсөңөр бүт тармактар боюнча тизмесин тактап туруп, ачык тергөө жүргүзгүлө дагы күнөөсүлөрүн мойнуна коюп туруп, анан кийин камасаңар ошол элдин наразычылыгы болбойт эле. Себеби мурдагы Атамбаевдин убагындагы схеманы токтоткула, андай күндөрдү өзүңөр да башыңардан өткөргөнсүңөр. Далилденбей туруп, күнөөңөр мойнуңарга коюлбай туруп, айыбыңар угузбай туруп, камап алып туруп, чоң жаман коркунучтуу беренелерди коюп туруп, камап алып туруп, анан кийин каалагандай фабрикаланган тергөөлөрдү жүргүзүп, материал даярдап, анан кийин жылдап кордолуп отурган тагдырларды кайра кайталабай, силер ошо мыйзам жолунда кеткиле. Биринчи тергөөдү жүргүзүп, күнөөсүн мойнуна коюп, далилдеп, айыбын угузуп, анан камасаңар деле жетет. Себеби мен ойлойм, мына Райым Матраимов боюнча артында ошол колдогон адамдар аябай көп. Мен маалыматтарды угуп атам да. Ошон үчүн буну туура эмес кылдыңар.